Максатбек Медербек уулу 32 жашта. Ал мындан 7 жыл мурда курулушта иштеп атып кулап, жүлүнүнөн жаракат алып, ошондон бери төшөктө жатат. Аны учурда 70-теги ата-энеси карап, багып, түйшүгүн тартып атат. Биз бүгүн Максатбек мырзанын тагдырын айтып беребиз. Balam Maksat. 19-жылы октябрь 19 стройкадан кырсыктап балам ушинтип чыгылып. Ошентип калды, ошондон бери кемпир экөөбүз багабыз. Жылдан жылга биздин жашыбыз өтүп баратабы, алыбыз кетип баратат. Кары кеткен сайын багыш деле кыйын экөөбүзгө өтө эле неме болуп кетти. Айла жок, Кудайдын кылганын көрөт экенбиз, эмне кылабыз, балам ушинтип турбай калганына өкүнөбүз. Айла жок, сыркырап эле отурабыз, баламды көрүп алып, өз теңдүүлөр ары бери чуркап жүрсө, ого өтөр нервибиз бузулат. Ушу балдар менен тең басып кетсе кандай деп. Аны көрүп алып, сенимге ушу баламдын көзүн карап эле отурмай. Мен 2019-жылы октябрь айында стройкада эмгектенип жүрүп кулап кеткем. Ошо экинчи этаждан кирпич коюп аткан. Ошо баягы костук менен ошо таяна коюп колум тайып кетти. Тайып кеткенде адамдын башы оор болот экен. Ылдый тартып кирип кетти. Частный эле дом болчу. Ошо өзүм алып, өзүм иштечүмүн. Ошондо жыгылганда ошо моюндун 5-6 омурткасы сынып кеттиптир. 5-6 омурткада эле ошол эми ошол жерден жүлүн кыйылып калганбы, же больницага жеткенче жүлүн кыйылып кеткенби? Жүлүнүн 70% кыйылып калган дейт да. Больницадан ошол эле күнү операция болдук. Операция болгондон 24 күн адам болот, болбойт деген ой менен реанимацияда жаттык. Эми бүт эле өзүм сезип аттым, бирок үйүнчөсү жок эле жатып калдык да. Ошондон бери баспайбыз. Баспай алганма быйыл ошол октябрь айында 7 жыл болду толугу менен. Көптөгөн жерлерге бардык. Алдыга басасың деген немени эч бир жерден берген жок. Өзүңөн аракет дейт, өзүбүздөн аракет. Бизден аракет болгон ушу массаж, реабилитация экен, башка аракет деле вариант деле жок экен. Ушу экинчи операцияда болдук былтыр. Жүлүнөн толук суу айланбай атат деп. Анда деле азыр өзгөрүү жок. Ошо мурун кандай болсок ошол эле темпте турабыз. Эми бизге ошо массаж, реабилитациянын кыймылы ошо биз катып калбаш үчүн кыймылдайт экенбиз. Убагында катып калып турса колдорум бар тырышып калганда, башында акча тыйын жоктун айынан. Кыймыл жок болгон үчүн 8 ай жатып калгам. Ошол учурда уже колдорум катып калыптыр. Жана булчуңдардын атрофиясы. Ошо көп убакытка массаж керек дейт. Реабилитация керек дейт. Ошонусун эми алып көрсөк бизде эми мен басып кетти, шүйкө деле неме болуп калды. Өз алдыбызда жөргөлөп, өз алдымызда тамак ичип калсам, мен жетишкендигим ошол деген үмүт менен жашап калдык. Азыркы учурда мен кашыкта кармай албайм да. Ошо өз алдымча тамак ичип, өз алдымча нары онап, бери онап калсам деген үмүтүм бар да. Мында бир канча нервтер болот экен да, ошондон колго кеткендиги,
отко кеткендиги ушу колго көбүрөөк доо кетип калган окшойт. Ушу кол неме да ачылбай калган. Каарманыбыздын апасы түндү түн, күндү күн дебей уулунун жанында. Ал чоң адамды багуунун түйшүгүн минтип айтып берди. Тамак берем колум менен көтөрүп отургузабыз. Киргогун жууйм. Өзүн карашок отургузуп, чоң сарасын жасатабыз. Ошо ошо менен алышып отуруп, улам жаткырабыз, кайра тургузабыз. Түнкүсүн нары которуп, бери которуп уктабайбыз. Бул уктабаса эле биз деле кошо уктабайлы. Тиягына которуп, биягына которуп, чалкасына салып эле жүрө берем, жанында эле такай. Бизге көтөргөндө күч келип кетет көбүнчөсүн. Мына 70-ке чыктык, ал кетет экен кырган сайын. Ошо алыбыз кетип эле баратат. 6 жыл, 7 жылга кетти мына. Ошо менен эле алышып келатабыз. Ботусун алып келдиз. Ал жеңге чыгарайынбы? Ооба. Көчөгө чыгарсаң Gel buraya. Koy kolunu nereye koydun? Şu kadar yaramaydı. Amey. Буларды бакытчы учурда мен ушинтип мени багып калганы өтө өкүндүрөт мени. Өзүм багам, өзүм неметем деп аракеттер бар болуп жана. Ал ойго жетпей калдык да. Азыр ушулар мени багып атканы өкүндүрөт. 7 жылдан бери көтөң. Быйыл эле чыгып аткан болсо жипсиз байланып калдык да. Шаарга келгениме 2 жыл болду. Ага чейин болбосо айылдан башка эч жака чыга алыш эмес. Kedi 2 saat çıkıp oturun. Kedi alıp çıkıp tigi elektroniğe oturgusup koyam. Ana oşonu menen mындай кыдырып эки жакты. Карап кичинекей көңүлүн ачымыш этип келет да. Анан кийин ушинтип эле карап отурмай. Мен басып жүргөн молнуулар эчтекеден кем болбосо керек дейм. Кем кылбай ушуларды карамакмын. Азыр көбүнчө жерге чынында бара албай калышат. Bir gündük toylar olsa barat çukullarlarga, anan uzaklarga çıkışpayt çınında. Men barıp bögüle, men bir günden ölüp kalbasam gerek desem dele oluşpayt. O başka biröylörgө işene alışpayt da. Bir gündük gün barışat kayra geçet başka iş jaka. Çıkış alek. Şu Zeynep'e gittim ya Allah, Zeynep'e git karap durup. Kararında gelmeydi. Bargında gelmeydi, hiç çakağı şunu eledik de otur. Ne şimdi Dağı candan çıkçım özümün bıyıl içinde mınday basıp. Oturup koyup basıp kalıvatam josu basıp özüm canında oturcum da. Teң tuşları gelip kalganda karap duruşlar siyaktı balam bassa dep. Anan içinde eşikке oturup koyup. Sarılayım, iyilayım gel. Ne alam anan. Çaldırap balam jatkanda musafir oldu. Sanama türkünün bari çöt. Niyetimi buslat düşündüm. Tın basıp kesse kanat emanat. Anan jangız kalganan oylayım. Şuna balalı olup kalsa. Tan görüşeceğiz atalap bari verte gerese kana. Biz bul çıkıp geçse jalgız oturguz albayım. Geçke olsa da jatat. Geçke çeyim bolsa da oturguz albay döşükte jata beret. Tamakta içpey, iştek içpey oturup jata beret. Kişi çok bolup kalsa. Kökөсүн birimiz çok bolsa öyle bitti jatkanı jatkan. Lokö septep jana dep turmalap oturgusup andan çay berip
Аны эшикке чыгарып койсо кичине булар галаксып кайра кирет. Ошентип эле отурабыз. Индияга чейин барып келди, айла болбоду. Бул жерде болгон доктурга алып бардык. Кайсы жерде кандай доктур болсо ошого эле алып барабыз. Реабилитацияга дейт экен, массаж кылат экен, аны муну кылат экен. Буга алып барабыз. Аны ошентип эле кемпир экөөбүз ушу ээчип эле жүрмөй. Ошентип эле жүрөбүз, андан башка эмне кылабыз? Айла жок. Кудайдын жазуусун көрөт экенбиз. Кекиртегиңизди тештирдиңизби? Бул жерден ошол жерден өпкө да иштебей калган жыгылгандачы. Удар болгондо деген. Өпкө иштебей албай ошо аппаратка түшүп калгам да. Ошондо тешип. Үнүбүз мындай неме да. Бат сүйлөй албай калабыз ошо. Катуураак чыкпай атканда ошондон неметип калат экен. Бизде жаткан кишинин өпкөсү толуктуу түрдө иштебейт экен да баары бир. Катуу кыйкыра албай калабыз. Ошондой экен. Жаныңызга эме мочеспускатель алып жүрөт экенсиз да? Биздикебиз өз алдыбызча зара кыла албайбыз чынында бүт дары менен. Бул ошо шланги ошо мачага тагылган. Мындай айтканда меники азыр мындан бия сезбейт да. Бул төшүм эле сезет. Кол буга чейин толуктуу түрдө сезет, мындан ылый толук сезбейт. Йыгылыш керек экен азыр мисалы. Бизде только массаж, реабилитация. Башка эчтекен айтышкан жок. Жакшырат дейби? Ошондо кан айлануусу толуктуу түрдө болсо, бул жүрүн эми бара восстановать этилсе, бир аз жылыш болушу мүмкүн дейт. Эми толук жылыш болуп кетет деп айтышкан жок, эми ошол аракет кылыш керек, ошону восстановать этиш керек. Бул эми канча бир жылда восстановать этилет, билбейм. Индияга чейин барып келдим. Индияга деле ушу элдин жардамы менен, элдин колдоосу менен баргам. Индия, бияктан Кыргызстандан эми менин нервим кысылып турат деген диагноз коюшкан. Бу жерден коюшуп, анан Индияга неметкенде кел өзүң текшерилебиз дегенде, Индияга барсам ошол нерв кысылбай эле ошо жүлүндүн 70% үзүлүп калган. Операция жол жок дейт, анан стовой клетка деп ошол жерден 3 жол алдым. Ушун 100дөн бир 10 жардам берет деген, бирок жардам берген жок мага. Кырсык болгондон кийин каарманыбыздын жубайы кетип калган. Асатбек Медербек уулу мурдагы келинчеги тууралуу бага албайм деп коркту деп ойлойм. Ага карата таарынчым жок, түшүнөм дейт. Жыгылганда эле кетип калган ал. Үйлөнгөндө бала жок болчу. Бул больницага түшүп, кыймылдабай калганда эле кетип калган. 2 жыл жашадыңбы макы? 1,5 жыл жашадым. Эмне деп айтып кетти? Мага чынында эчтеке айтылган жок. Мен 1 ай больницада жатып калдым. Ошо больницада жатканда бир келип кетти, ошо менен көргөн жок. Анан үйгө барганда ошо кетип калды деди больницадан чыкканда. Резко эле жүрөгүм устады, ошо менен. Чалганда жокмун, кайрылып барганда жок. Алда келген жок. Бирок ичиңизден аны түшүндүңүзбү же? Эми а жерден чынында ошо бага албайм деп эле коркту деп ойлойм да. Мен тиги жерден үйдөгүлөрдү оңунчө ошол жерден мына сүйлөт, ана сүйлөт дешти. Ошол учурда эле корктум деп мага жолукканда айткан. Анан башка сөз сүйлөшкөн жокпуз чынында. Ошо мына өлүп калат экен деп корксо керек дейм. Көтөрө албай калган деппи? Бирок ичиңизде азбы көппү жашаптырсыздар, анын бактылуу болушун кааласаңыз керек. Ооба, мен эч жамандыгым жок. Аз күн болсо дагы бирге болдук чынында. Аз болсо да тамагын жасады, киримди жууду. Эч жамандыгым жок да. Ал да бирөөнүн кызы. Чынында бизде орун багышка оор экен өтө эле. Жеке мен деле эмес, эми баягы өзүмдөйлөрдү көрөм. Багып көптөр эле аялдар чыдабай кетип калат экен.
багыш кыйын экен чында. Ата энеңден башка эч ким чыдабайт экен да. Башка балдарыңыздар барбы? Бар эми. Жан өсүнүкү дегендей кыргызчасы. Ар бир өсөсү менен окаттар менен. Кетип атышпайбы? 6 балам бар, бүт үйлөнүп жайланган. Өзүн жокат жасашат. Анда санда келип жардам берип турушат. Азыр антпесе жашоо кыйын эле экен. Өзүн жокат кылбаса. Бардын үйлөнүп жайланганын үй багыш керек экен, бала багыш керек экен. Бүт эле ар кайсы жерде жүрүшөт өзүн. Анда санда келип муну жуунтуп неметишип коюп кетишип, жумуштан бошоп калышса ошо. Аны отурабыз экөөбүз. Апам бел ооруйт. Кетип баса албай калат, таякка түшүп калат. Ошо күнү сыстайм. Муну деле ошо мен найман. Мени көтөрөм деп баса албай калып атат деп. Атам деле ошо жаш кезинде 2 буту сынган. Буттар тойтуп неметип аткан ошо бутунан көп күч бербейт, ошого карабай эле көтөрүшүп бакат анан. Олар ооруп калышса, чынында мен найман ооруп аткандай сезилет да. Бирок чынында көтөрүп, ушу белдери, ушу менин найман да чынында бу жаткан кишиңде вес кошуп алат экен. Басып жүргөндө өзүм 70ке чыгып калгансым азыр курсак байлап, арык бала болчумун, азыр курсак байлап жатканга оорда болуп калдым аябай. Чыгып кетсе сар сана болобуз. Көзгө көрүнбөй калса. Кайсыган жыгылып калды, эмне болду кандай? Артынан чуркайм. Менен тигилелер деле боолар деле жүрө берет. Айтам чынында. Биринчи мени кетиргиле. Силер кеткенде мен караламбы, каралбаймбы? Бир Кудай билет. Десем эле балам тагдырды көрөбүз деп калышат. Сен да карайсың дейт. Анан чынында экөө өтүп кетсе кандай жашоо болом деп кээде ойлоном. Жашообуз кандай болот? Чынында ошо экөөнүн кароосу менен ушундай жашоодо жашап атам деп ойлойм да. Экөө жок болсо элестете албайм чынында. Эми Кудайга каршы бир туугандарым деле карайт келип, анан алар иштебесе бу Бишкекте жашоо кыйын. Азыркы учурда ушу мен реабилитацияларга көтөрүп барып жеткирип коюшат. Жандат энем болот ошолор карап. Булардын кыймылын көргөндө мен мындай ушундай дүйнөгө неметким келип кетпейт да вообще. Кыйнабай эле кетип калсам деген ойлор келген. Кыймылды унутабыз да эми көрөбүз, кыймылсыз жаткандар бар да. Буттар бүгүлбөй алгандар бар. Ушу кыймылда койсо адам ошондой болуп калат экен. Анан үйдөн постоянно меники ошо массаж чакырып алам. 10 күн эс алып, 20 күн алып, 10 күн эс алып, 20 күн алып ушундай да. 2000ден келип кетишет үйгө. 2 саат кылышат, кетишет бир күндө. Мурун 2 жыл мурун ошо атам менен апам өзү эле кармап коюшчу. Азыр алдар жок калды да. Бетке кармаса эле колум дешет. Бутум дешет анан. Чынында карматым келбей калды. Кыйнабайынчы деп. Болсо үйдөн өздөрү эле массаж кылышчу. Жаткырып алып эле. Ошо 2 жылдан бери атам менен апам да карылыкка моюн сунду да. Кээде тамашалап, апа, 1,5 багамды салайынбы?
десем сени карайбы болом дейт. Сени карабайт. Мен ишенбейм карашына дешет да. Ой соо үчүн табам дегендер бар экен го апа. Десем балам билбейм көпкө чыдабайт. Жашаса 1 ай 2 ай андан кийин эле кайра кетет. Чынында биздин жашоо өтө эле оор да. Олуз өстө ячок кээде ичиш өтүп кетет. Ошондой учурларда чыдаш кыйын да. Бизде деле группа бар, тактырлаштар деп, ошолордуку деле ошо чыдабай кетип калгандар бар арасында. Билбейм, мындан аркы жашообуз кандай өтөт. Бизде эми кичине баягы өзүбүз бул жашоого көндүк да, буга чейин көнбөй биз депрессияда канча жүрдүк. Эч ким менен сүйлөшчү эмесмин. Жаныма бирөө келип сүйлөсө ошонун үнү мага жакчу эмес. Бетимди жаап койгулачы деп жата берчүмүн. Бул тактырда көнүп кетиш убакыт керек экен да. 2 жыл эч кимге аралашкан эмесмин. Эми ушу соц тармакка чыгып, мен ойлойм ошол башында ушулдай депрессия түшпөгөндө биз ушинтип эл алдына чыкканда ошо убагында дарылансаңар жакшы болмок деген врачтардын немесин угуп калдык да. Ошондо чыкканда мындай болбой кичине болсо да жылыш болот беле дейбиз да. Кечирээк болуп кетти. Кеч болуп кетти деп барган жерге эле ошентип туруп алды да. А бизде үмүт үзүлбөйт экен да. Бүгүн туруп кетебиз, ана туруп кетебиз деген ойдо кыла берет экенбиз. Эми достор келип 1-2 саат сүйлөшүп отурушуп, эки жак алып чыгып келишет. Машинеге салып алып барып тамактандырып алып кайрап келишет. Алар жолуктуруп. Эшикке алып чыккан кишине жеңилирээк болсо керек, Кыштын күнү чыкпайбыз деле. Только үйдөн анан күн жылыганда чыгып отурабыз. Бияка жатат. Андан чыгып тияка чай ичет. Андан эшикке сүрүп чыгып эшикке алаксыйт биркеден. Кайра кирип жатат, ошо менен эле алышып жатабыз. Кечке чейин. Бүчөн өзү эле ошо коляскага кирип чыкканга алаяктап койгонбуз да. Мынтип түз кирип түз чыкканга. Чай ичкенге жасап койгонбуз. Мындай сүйрөп келебиз коляска менен. Анан кайра бонус менен алып чыгабыз эшикке. Кайра келатканда ушу менен алып киребиз. Өзүнө ылайыктап жасаганбыз да коляскага. Ошо Мондай эшиктердин ортосунда эшиктин ортолорун алганбыз, бүт эшиктин немелери жок. Коляскага ылайыктапчы. Ошо. азыркы учурда сиздер пенсияга туруп атасыздарбы же кандай? Ошол жагы кандай болуп атат, акча жагы? Акча жагы бул экөөбүздүн пенсиябыз. Ошол ал акча деле жетпейт. Ошо пенсия менен элебиз. Нарында турдукпуз да биз, нарында болчубуз. Нарында акчасы 8.000 канча эле ушундай болчу. Анан бияка келсек эле бияка да соцфонд балекет экен. Кетип калдыңар деп ойлоп. Бияка которулду, 3.000 которуп, бияка которткондон кийин 5.000 кылып салды Кудайырды. Пенсиясы азайып. Кандай эле азайтыптыр дейсиң, ушундай экен закон азыр мисал. Бийик толуу аймак. Биз ошол жакта жашадык да, ден соолукту ошол жактан алдырдык. Бияка келип калып эле бияка чөткө отурду экен. Бияктан ден соолугу оңолуп кеткен, кайра кыскартып салган жаман экен, соцфонд жаман экен. Экөөбүздүн пенсиябыз менен эле отурабыз. Өзүнүкү 5.000ге түшүп калды. Эмнеге жетет? Жетпейт. Дары-дармак реабилитацияга түмөлө акча аябай кетет экен. Эң арзан дегенде 1,5 миң сом менен 1 саат 2 саатка жасайт. Болбосо 3.000 2.000 ушуга чейин кетет. Кээде бир кымбат дарыларды бердиртет.
Жардам берүүнү каалагандар үчүн реквизиттер экранда көрсөтүлгөн.